Саламатсыңар балдар. Мен силерге бүгін Манас атанын 4-7-си деген китебимден Манас атанын талчоқсу аттуу жомогумду окуп берейин. Bir заманда бул жер бетинде Кыргыз аттуу көбөдөнүнө сөз баккан эржүрөк эл жашаптыр. Бир күн алардын Ногой аттуу баатыр башчысы каза болуп, калмак Кытайдын Алооке деген каардуу ганы көп кол менен келип басып алыптыр. Душман аяп коймок беле, баш көтөргөндүн башын алып, тил кайрыгандын тилин кесиптир. Тыңыраагынын колу бутун байлап туш тарапка айдап, элди чилдей таратыптыр. Эл мүңкүрөп, бул жер бетинен таптакыр жок болуп кетеби деген коркунучтуу суроо жаралыптыр. Ошондо 40 үйлүү кыргызга кошулуп, Алтай жерин айдалып кеткен Ногойдун уулу Жакыптын Шахан деген аялы Манас аттуу баатыр бала төрөптүр. Ал 12-ге чыгып, каардуу душмандын мен деген алп дөөлөрүн жеңип, ата журтун душмандан бошотуп, элин сактап калыптыр. Алтайдан Ала тоого көчүрүп келип, күчтүү мамлекет куруптур. Манас баатыр мамлекеттин жалпы аймагын ата мекен деп атап, аны коргоо, сактоо милдетин эр азамат жигиттерге жүктөптүр. Бала тарбиялоо иши энелерге таандык деп, улуттук тилдин жоопкерчилигин аял затына ыйгарыптыр. Ошентип, тилибиз эне тил деген сыймыктуу аталыптыр. Ошондо бабабыз Манас сүйлөгөн кыргыз тили мамлекеттик да, эл аралык да тилге айланып, ал тилде сүйлөөгө кызыккан элдер аябай көбөйүптүр. Кыргыз жерине кут түшүп, ырыскы төгүлүп, адилеттүү бийлик орноптур. Эл бири-бири менен жыргал турмушта жыргап жашаган экен. Ал эми бул талчокунун жайын айтсам, ошол Айкөл Манас бабабыз душманын экинчи баш көтөргүс кылмакка Бейжиңге чоң газатка аттанат. Алмамбет Сыргак деген ишенимдүү чоролорун чалгынга жиберсе, бузуку кыргылчалдын тилине кирген Чубак деген баатыр чоросу аларды артынан кууп жетип, жыр чыгарат. Манас баатыр эрегишкен эки чоросун элдештирип, ушул талчокуга чыгып, айланага дүрбү салат. Анткени талчоку Кыргыз Кытай жерин алаканга салгандай көрсөткөн ортодогу эң бийик тоо эле. Манас баатыр күнчыгыштан Бейжиң жерин кара курттай кыжылдаган Кытай калмак элин көрөт. Алмамбет менен чоң газат кылар жолдун картасын тактайт. Анан талас жакты карап, урпактарынын келечеги жөнүндө тынчсызданып, терең ойго батат. Эл үчүн жасаган иштерин эстеп, көз алдынан өткөрөт. Андан ары эмне иш кылаарын, мамлекетинин тагдырын ойлонот, чоролору менен кеңешет. Манас баатыр аттанып чыгып, душмандарын жеңет. Башкы душман Эсенкандын аргасы түгөнөт. Түркүн түрлүү зер буюм алтын күмүшүн тартуулап, Манастын алдына келип чөгөлөп, кечирим сурап жалынат. Баатырга алтын таажы кийгизип, чет Бейжиңдеги өз тагына отургузат. Ошентип Манас баатыр эзелтен берки ата бабасынын өчүн алып, намысын кайтарат. Бабалар Манас баатырдын эл үчүн жасаган өрнөктүү эмгектери жөнүндө сөзгө сөз кынап, ойго ой ширетип, уламалап улуу дастан жараткан. Андан бери арадан көптөгөн кылымдар өтүп, замандар алмашты. Эми ошол эл дегенде ичкен ашын жерге койгон Манас атанын эржүрөк мекенчил урпактары бүгүн таптакыр өзгөрүп кетти. Алар азыр андагыдай мекенчил болбой калды. Айрым башчылар дүнүйөкөр болуп элдин байлыгын тоноп байыды. Эл кыйналып, мамлекет оор абалга туш болду. Балам, эмнесин айтайын.